Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 4-чейректин 1-сабагын өтөбүз. Сабактын кептик темасы улуу жибек жолу. Сабактын грамматикалык темасы сана точ, эсептик сана точ жана бөлчөк сан. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты жаңы лексика менен таанышасыңар. Сана точтун эсептик жана бөлчөк санын кебинде колдоно аласыңар. Жекече үчтө көндүмү калыптанат. Анда эмесе балдар, маңдайыңардагы 4 быйтыкча силерге күлкү, жагымдуу маанай тартуулап жатышат. Силер дагы быйтыкчаларды карап, жагымдуу маанай тартуулап койгула. Бүгүнкү сабакта кезигүүчү жаңы сөздөр. Булар ачылыш, жибек, байлык, кербен сарай, чыгыш өлкөлөр, батыш өлкөлөр, мурас, кагазы жана кылым. Балдар, сана точ деген эмне? Сана точ сандын, заттын, санын, иретин, эсебин, болжолун, тобун, катар тартибин билдирген сөз түркүмү сана точ деп аталат. Сана точ сөздөр канча, нече, канчанчы, неченчи, канчо, нечөө деген суроолорго жооп берет. Балдар, сана точ маанисине карай 6га бөлүнөт. Класстерге карап көңүл бургула. 1 эсептик сан, чамалама сан, иреттик сан, бөлчөк сан, жамдама сан жана топ сан. Эсиңерге туткула. Эсептик сана точ заттын санын, эсебин билдирип, канча нече деген суроого жооп берет. Мисалы 1, 5, 10, 22, 1000, миллион. Ал эми бөлчөк сан чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы 2ден 1, 5ден 3, 10дон 2, 100дөн 20. Бүгүнкү теманын кептик темасына көңүл буралы. Улуу жибек жолу. Бул сөз айкашын укканда силер кандай элестөөлөр пайда болду? Балдар, менин оюмча силер жолду элестеттиңер, туурабы? Картаны жакшылап карагыла. Эми балдар, 1-тапшырмага көңүл бурсак, тапшырманы аткарууда математика сабагынан алган билимиңерди пайдалангыла. Эгерде улуу жибек жолунун узундугу 7000 километр болсо, анда Кыргызстандын территориясындагы жол бардык жолдун узундугунун канча бөлүгүн түзөт? Эми балдар, 2-тапшырманы аткаралы. Картаны карагыла. Картада канча өлкө бар экен? Аларды атап бергиле. Мен силерди акылдуу деп ойлойм. Үчүнчү тапшырмага көңүл бурсак, кандай ойлойсуңар? Соодагерлер улуу жибек жолунун канча бөлүгүн жөө, канча бөлүгүн төө минип өтүшчү экен? Божомолдооңорду далилдегиле, аракет кылгыла балдар. Балдар, билип алгыла. Биздин заманга чейин 2-кылымда жибек товарын чыгыш өлкөлөрүнүн батыш өлкөлөрү менен байланыштырган бул улуу жибек жолу пайда болгон.
Эми балдар, 4-чү тапшырмага көңүл бөлсөк. Сөздөрдү окуп, маанисин тактап, сөз айкаштарын түзүп, тептериңерге жазгыла. Колдонулуучу сөздөр: жибек пилласы, тыт дарагы, кербен сарай, кербен, ханыша, ачык, сере. Эми балдар, 5-чи тапшырманы аткарсак. Төмөнкү сүйлөмдөрдү ыраты менен жазып текст түзгүлө. Бүткөндөн кийин үнүңөрдү бийик чыгарып окугула. Ал убактан бери 5000 жыл өттү. Аңгыча тыт дарагынын бутагынан чайга жибек пилласы түшүп калды. Илгери Кытай ханышасы өз сарайынын ачык сересинде чай ичип отурган дешет. Бул ачылыштан кийин жибек пайда болдубу? Ал Кытайга атак даңк алып келди. Ханыша узун тырмагы менен пияладан аны алып салайын десе, анын тырмагына ичке жип жабышып калды. Ханыша ал жипти тартса, ысык чайда жумшарып калган пилла чубалжый баштайт. 6-чы тапшырманы аткаралы. Түзүлгөн текстка тема койгула. Текст боюнча таблицанын 1-чи бөлүгүндөгү суроолорго жооп берүүдө таблицанын 2-чи бөлүгүндөгү маалыматты пайдалангыла. Суроолор: жибек качан пайда болгон? Жибек кайсы өлкөдө пайда болгон? Кытай ханышасы чайды кайсы жерде ичип жаткан? Ачылыш кантип пайда болду? Ачылыш Кытайга эмнелерди алып келди? Бул ачылыштан улам кайсы соода жолу пайда болду? Эми балдар, ар бириңер таблицаны өз алдыңарча толтургула. 1-чи таблица тема боюнча эмнелерди билдим. Тема боюнча эмнелерди аткара алам. Тема боюнча мага эмнелер түшүнүксүз болду. Үйгө тапшырма. Улуу жибек жолу жөнүндө кызыктуу маалыматтарды таап окуп, эсептик жана бөлчөк санатоочторду кебиңерде колдонуп айтып бересиңер. PowerPoint программасынын жардамы менен презентациялагыла. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.